чоң аттарын минип султуп тарбиялап карап атам айткандай ошол 7 жылдан бери почти 37 жылдан бери ат менен шугулданып келип атам. Мен алган сорундарымдан 4 машина алдым. Тайты, топокторду алдым. Кудайга шүгүр, мен менен биргеликте. Эң башпай келсе, Алмамбеттин жип машинасын алдым. Кудайга шүгүр, улак чаап, эл менен таанышып, тааныш ашырып, сый урматта, Кудайга шүгүр азыр бүгүнкү күндө эми ушинтип ат минеп, аттарды тарбиялап саапкер болуп. Өз 18-ге толгон балам быйылкы жылы чаап, улак чаап чыкты. Кудайга шүгүр, агадашым канам. Кетибизде ушундай коюлуп боло берсин. Минип турган атым, бул аттын аты Красавчик. Бул ат Рома деген баланын аты. Ушул аттарды тарбиялап, ушул аттарды үйрөтүп, мен өзүм тарбиялап атам. Бул аттын бою 172, жашы жаңа сый. Улакка жакшы, келеге жакшы кирип атат, жакшы үйрөтүп атам. Быйыл этияттап чаап атам. 2 жылдан баштап Кудай кааласа жакшы аралап чапсам болот. Атка 100% ишенич бар. Мүнөзү кандай? Мунун өзү чоң болгон менен өзү өтө шустрый. Турган жеринде жөн турбайт. Аттын бирок тээп тиштеген, чапчыган, андай адамга каршы кос пейилдери жок. Мүнөзү өтө жакшы. Бул аргымактын кайсы түрүнө кирип кетет? Ушундай көлөмүндө чоң экен өзү. Бул Полшадан келген. Полшанын аттары. Поляк. Анан бул жашында айтып өттүңүз, жаңыдан үйрөтүлүп эмгек кылып аткандардан ошо. Бул Кыргызстанын ошол кулун кезинде келгенби же болбосо бул жактан 3 жашында келген. 3 жашында келген. Анан эми буюрса ийгиликтерди эми жаратам деп атыптыр. Кудай кааласа. Анан салмагы да биз карап турганда бир 78ге чейин жетет. Болса керек, аны тартып көрбөдүм. Мындай сыртынан карап көрүнгөндө да. Анан баягы буну кызыккандар да көп болуш керек. Чамалап баасы канча болуп калышы мүмкүн деп. Эми сурагандар, анча-мынча сурагандар болуп атат. Келеге салып чыкканда, келеде көргөндө сурап атат. Баасы канча деп, анан негизинен сатылбайт деген муну Рома жай сатпайбыз деген. Анан бирок анча-мынча сурагандарга $20,000 деп айтып коюлдубуз. 20,000. Эми тиги ат тууралуу маалымат берсеңиз да. Ал ат боюнча маалымат берсем, анын аты Тайсон. Ал жазга 5 асый. Ал да Полша. Ал да өтө коңур, өтө жоош ат. Бул аттын артыкчылык жагы 3 жылдан бери айгырга коюлуп, кулундары өсүп, 12 бээге коюлуп, кулун алып атат. Күндө кулундар сатыкка чыгып сатылып атат. Демек бул баягы аргындаштыруу максатында экен да. Бул улакка анча эмеспи ошондо? Улаккада келеси жакшы, жакшы. Жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жүрөбү? Жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, келеде ойноп күлүп, ошол чоң келени кечип кирип, ойноп жатабыз. Ал будан чоң окшойт да? Ал да ушул Полшадан келген аттардан? 76, ал да поляк. Поляк эмеден, жетишкен ийгиликтери барбы анын? Эми буга чейинки өтө күчтүү чоң сорун албаган менен, бирок чоң келеде салынып ойноп жатат. Жакшы, анын баасы кандай? Ал буга караганда чоңураак көрүнөт окшойт. Эми анын баасын деле ошол 15,000 деп койду. Билбейм анан дагы кандай болот. 15,000 тегерегинде экен да. Анан баягы кызыгып, баягы көрөрмандар айтышса да, эгерде биз ушундай эме кылат элек деп, анан сиз байланыша бересизби ошондой баягы чамалап айткан суммалар боюнча? Эси байланыша береби? Байланыша берет, ооба. Байланыша берет, Ооба. Демек номерлерди калтырып койсок болот. Жакшы, рахмат. Анда бүгүнкү убакка сизге да ийгилик. Рахмат, ийгиликтерди каалайбыз.
Taze açtın, şaşmayla. Sabra. Nereye şimdi? Selam selam da